Assalamu alaikum, кандайсыздар? Видеодо көрүп турган бул гүлдөр менин тереземди кооздукка бөлөп, чарчап турган биздин жан дүйнөбүздү чарчоосун басат. Өзүнүн кооздугу менен башка гүлдөрүм бири бири менен айырмаланып турат. Өзгөчө гүлүнүн ачуусундагы, жалбырагынын бири бирине окшошпогон өзгөчөлүктөрү бар. Мынакей бул гүлүм болсо гүлү дагы бөлөкчө, жалбырагы да өзгөчө, өзүнчө бир назик, ушунчалык жылуу мамилени, назиктикти талап кылган эң назик гүлүм. Ал эми бул гүлүмдүн ары жагында камышка окшоп турган гүлдөрүм турат. Алар дагы көлөкөнү өтө күндү жактырбаган гүл. Ал эми бул гүлүм молочай деп аталат дагы. Бул кышы жайы гүлүн төкпөй дайым гүлүп гүлдөп турган кесиби менде 2 түрү бар экен. Негизи гүл бакканды аябай жакшы көрөм. Үйдүн ичи болобу, үйүмдүн сырты болобу, кандай учур болбосун, кайсы жыл мезгили болбосун, гүлдөрүм баарынын гүлүн ачып гүлдөп турушун каалаймын. Ошондой эле гүлдөрүмдүн ичинен жасалма гүлгө окшогон гүлдөрүм бар. Так мындай өзүнүн жалбырактары менен адамды өзүнө тартып турган бул гүлдөрүм гүлдөйт. Бирок бул жерде сайылып турган гүлдөй эмес. Мынакей бул менин колокольчик гүлүм. Жалбырагы дагы, гүлү дагы тукуага окшоп турат. Ал эми бул роза, менин короомдогу роза гүл. Роза гүлдөрүмдүн азыр тилекке каршы бул роза гүлдөрүм короомдо жок. Булардын ордуна да башка гүлдөр тигилген. Мындан 5 жыл мурун, 3 жыл мурун короомдо дал ушул роза гүлдөрүм гүлдөп турчу. Бул роза гүлдүн башка гүлдөрдөн айырмачылыгы бою 2 метр бийик болчу дагы. Анан эрте жаздан кар жаап, бир кар түшкөнгө чейин гүлдөгөн гүлдөр болчу да, өзгөчө сонун гүлдөр болчу. Келгенде ушунчалык сезимди өзүңө, көңүлүңдү өзүңө бурган. Ал эми бул короомдун сыртында мындан 5 жыл мурун ушинтип тигип кооздоп койчук эле. Бирок быйыл бул гүлдөрдүн бири дагы жок. Булардын ордуна бакча тигилген жана мяталар тигилген. Ал эми азыр өзүңүздөр көрүп турган гүлдөр бул короомдун экинчи тарабындагы гүлдөр. Учурда бул гүлдөрүм дагы эле бар. Дайым мени өзүнүн жылына, жазда мени кубантып гүлдөп келет. Менин гүл бакчам.